Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен тандоо деген темада сүйлөшөбүз. Анда эмесе мен силерге бир окуя айтып берейин. Бир күнү ажыдар токойдо кетип бараткан. Алдынан карышкыр чыга калат. Шап кармаган ажыдар: "Эртең түшкү тамагыма келесиң. Мен сени жейм. Мына жазып койдум. Түшүндүңбү?" дейт. "Түшүндүм" дейт коркконунан калтыраган карышкыр. "Сурооң барбы?" "Жок, эртең түштө келем." Карышкыр өз жолуна түшөт. Ажыдар андан ары сапарлайт. Алдынан түлкү чыгат. Ажыдар аны "Кечки тамакка келесиң" дейт. "Мына, сени да жазып койдум. Сурооң барбы?" "Жок." Түлкү да башын жерге салып жөнөйт. Ажыдар андан алып жолун улайт. Жолдо коен жолугат. Аны эртең мененки тамагына жазат. "Эртең мененки тамагыма жазып койдум. Түшүндүңбү?" дейт. "Ооба. Сурооң барбы?" "Бар. Эртең келбей эле койсоң болобу?" деп сурайт коен. "Болот. Анда сени тизмеден сызып коем" дейт да коенду тизмесинен сызып, ажыдар андан ары жолун улайт. Эми улуу адамдардын улуу сөздөрүнө назар салсак, бардык суроого негизинен эки жооп бар: оң жана терс. Кайсынысын тандайсың? Ал өзүңдүн чечимиң. Жашообузда болуп жаткан нерселер жакпаса, анда биз болгону аң сезимибизди, оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Мына ошондо бизди курчап турган дүйнө да өзгөрөт. Бактылуу болгуң келеби? Бактылуу бол. Баары сенин колуңда. Тагдырда кокустук болбойт. Адам баласы өз тагдырын өзү жасоого уста. Демекчи, баарыбыз тең жашообузда туура жолду тандап, ийгиликтерди жараталы. Жашообуздагы ийгиликтер биздин тандообузга байланыштуу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.